7, 8. Спорт ден соолуктун булагы. Дени сак жашоо образын түзүү ар бирибиздин милдетибиз болууга тийиш. Мунайды кайра иштетүүчү Кыргыз Petroleum Company жабык акционердик коомунда спорттук мелдештер байма-бай өткөрүлүп, оюнга жаш кардеби активдүү катышат. Теннис, шахмат, шашке, таяк тартыш, андан сырткары эркектер жана айымдар ортосунда кол күрөш боюнча мелдештер уюштурулуп, күчтүүлөр жеңип чыкты. Волейбол боюнча бөлүмдөр арасында түзүлгөн 7 команда күч сынашып, кызыктуу оюн көрсөтүштү. Айымдардан 2 команда беттешти. Бардыгы бирдей катышат. Чоң кичинекейди карабай, ушу волейбол өтө жакшы болуп атат. Балдардан 7 команда ойноп атат. Ошол жакшы болуп атат оюндардын баары. Кыздар да ойношот азыр. Оюн жүрүшүндө коопсуздук кызматынын кызматкерлери мыктылыгын көрсөтүп, волейболдон 1-чи орунду багындырды. Birinci mestanı Ezminin baldары aldı. Urra! Ишканабыздын спортко болгон кызыкчылыгын өнүктүрүш үчүн жыл сайын ушундай турнирлерди өткөрүп жатабыз. Ар дайым биздин жетекчи бул биздин иш-чараларды колдоп, ар кандай шарттарды түзүп берет бизге. Топ оюндарында кызматкерлердин жөндөмдүүлүгү мыкты экени байкалып турат. Футбол боюнча өткөрүлгөн мелдеште транспорт бөлүмү 3-чү орунду алса, 2-чи орунду сыноо лабораториясынын мырзалары жеңди. 1-чи орунду оңдо курулуш участогунун кызматкерлери багындырып, командалардын таймашы кызыктуу өттү. Бүгүнкү оюнда командалардын даярдыгы жакшы экен мурункуга караганда. Азыр жакшы ойноп атат балдардын баардыгы. Şu жерде жылда жазда күздө мелдештер өткөрүлүп турат. Ошонун чыдамсыздык менен ар бир бөлүмдөгүлөр күтүп жана катышып келишет. Командалык оюндардан аркан тартыш өзгөчө болду. Чиренген балбандар атаңдашын чийимден өткөрүүгө аракет кылып, баш байгени багындыруу үчүн болгон күчү менен тартышты. Жалпысынан аркан тартышка 8 команда катышып, өндүрүш участогунун жигиттери 3-чү орунду, кеңсе кызматкерлери 2-чи орунду, 1-чи орунду транспорт бөлүмү алды. Oyun жыйынтыгында Кыргыз Petroleum Company жабык акционердик коомунун президенти Байгазы Матисаков жеңип чыккан командаларды куттуктап, акчалай сыйлык жана дипломдорду тапшырды. Андан сырткары компания жетекчисинин атынан алдыңкы орунду багындыргандарга акчалай байгелер берилди. Бул спорттук мелдешти өткөрүүнүн бирден бир максаты, башкы максаты силерди биз спортко чакыруу. Жана ошол бири-бириңерге болгон мамилеңерди жакындатуу. Мына эч кандай кырсыгы жок, жакшынакай өтүп кеткенине Кудайга шүгүр келтиребиз. Диплом алгандар, сертификат алгандар, баарыңыздарды куттуктайм. Утулуп калгандарга кийинки жылга ийгилик каалайм. Эң башкысы силердин маанайыңарды көтөрүү. Ошого кандай настроениңар, жакшыбы? Кыргыз Petroleum Company ишканасында спорттук иш-чараны өткөрүү салтка айланган. Негизги максаты кызматкерлерге спорт менен машыгууга дем берүү, сергек жашоого үндөө жана эмгек жамааттын достук мамилесин чыңдоо. Мунайды кайра иштетүүчү заводдо 200дөн ашуун адам эмгектенет. Тагайбек Акматов, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.